Камера иштеп жатат, айта бериңиз. Эмне болсо да. О, эмне болсо да дегениң эмне? Сиз бул кыштоодо күндүн суугуна карабай кыштап чыгыпсыз. Эмне себептен кыштап чыктыңыз? Мен үйгө баргандан коркуп, ушул кыштоодо иштеп жашап атам. Эмнеден коркосуз? Сен сураба, мен айтпайм. Айта бериңиз, мен сурабайм. Менин үйүмдө тынчтык жок. Апам аябай карып калган. Мага күн бербейт. Баймат, жүрөгүмдү эзбечи. Сен сүйлөбө. Сен сүйлөгөндө мен унчукпай турдум. Чоң кызым Марал күйөөсүнөн ажырашып келген. 2 баласы менен. Балдары бала меселе бале. Кичүү кызым Жылдызды эре албай атат. Өчүрүүнүңдү Баймат. О эркеге шерменде кылып атпайсың. Дагы Нургазы деген уулум бар жалгыз. Ал тайкелерин тартып арамызда болуп калган. Силер Эч жерде иштебейт. Үйдө отурат. Орусча айтканда разгилдай. Мен үйүмдө тынчтык болсо, сууктун күнүндө тоңуп бала барбы бу жерде? Бышырып коюп турбу? Сага ачыгын айтайынбы кызым? Айтпай эле коюңуз. Болду, жетишет. Кое тур кызым, айтам. Айтпасам жарылып кетем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жебей ичпей бала баккан ата-энелер, бала баккандан көрө мал баккан пайдалуу экен. Болду эми. Туруптур. Шерменде болуп атпайбы? Мал баксак, эт берет экен, жүн берет экен, сүт берет экен, торпок берет экен. Бала баксаң, эч кимиси ыраазы эмес. Ушуну сиздерге айтып коеюн дедим эле. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен мал кыштоодон алынган репортажыбыз аягына чыкты. Атайын элдик каналы үчүн мен Нурила Арыкбаева. Саламатта калыңыздар.